Рахмат, урматтуу төрага. Азыр мен өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө мына коомчулук абдан талкуулап аткан эң талуу маселе тууралуу кайрылгым келет. Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетип атат. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. Макул, эгерде чоң реформаларды жасаганга акча керек болсун, бюджетте акча жок дейли. Бирок ушул криминал менен күрөшкөнгө, криминалдык жанагындай авторитеттерди, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн четинен түрмөгө тыкканга ушуга да акча керекпи? Буга саясий эрк керек. Ошондой болбой жатат. 2005-жылы инкылап болгондо гана Кыргызстанда ушундай рекордтук суммада акчаны бизнес алып чыгып кеткен экен. Мына ошол рекорд азыр кайталанып атат. Президент Японияга барып, башка өлкөлөргө барып, инвесторлорду өзү баш болуп Кыргызстанга чакырып жүрөт. Бирок өкмөт бизнести коргой албай калды. Бул президентке каршы саботаж. Ысык көлдө Осьминог деген кафе салык салбай койгон үчүн, салык салып криминалга акча бербей койгон үчүн кафесин өрттөп өзүн коркутуп калган. Ошол жигиттин тагдыры эмне болду? Кыргызстандан көчүп кетип тынды. Каяктагы криминал менен күрөш? Бүт Кыргызстандын чоң шаарларын карагыла. Машина оңдогон эстолордон баштап чоңураак кафе, базарлардын бардыгынан криминал азыр ай сайын налог чогултат. Буну эмне үчүн көрбөмүшкө алып атабыз биз? МВД криминалга каршы күрөш жарыялагыла. Мындай мамиле таптакыр болбойт. Бизнести коргогула. Азыр бизнес кайда барышын билбей калды. Агаргасыз чет өлкөгө чыгып кетип атат. Рахмат.